Бир эле моментте иштеп аткан жана миллиардный бир состояниясы бар ишкананы башка ишкана кылып которуп коюп атасыз. Мунун баардык жагынан эми биз парламент болгондон кийин укуктуу жагын карашыбыз керек да. Рахмат. Асылбек Шарипович, уруксат Дамира Абазгановна, азыр бир мүнөт мен жооп берип коеюнчу. Дамира Абазгановна, биз бирөөнү ошол Центерадагы адамдарды башка мамлекеттин адамдарын карап эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн проблемабызды өзүбүз чечип албайлыбы биринчи? Мага десе банкрот болуп калабы? Биз өзүбүздү сактап албайлыбы элибизди биринчи? Ошол катастрофадан арылып албайлыбы биринчи? Аларды эмне кылабыз ал миллиарддаган акча деп? Биз кумтөрдү иштетип кетсек, ошол миллиард биздин бюджетке түшүп атпайбы? Толук налогун төлөп атпайбы булар? Налогдон биздин ОАО болуп эле бүт эч льготасы жок төлөп атпайбы? Булар азыр льгота алып атпайбы? Льготаны башка бирөөгө бергенче кумтөр алтын деп түзүп өзүбүздүкүнө берелик. 20% алтынды, добытый алтынды салып турсун улуттук банкка, тийбегин эч ким. Пусть тиги деп. Мисалы, алтын дүйнө жүзү боюнча ар бир мамлекетте бул эң баалуу металл болуп саналат. Алтынды коюп залогко акча алса болот жанагындай. Мисалы, азыр биздин өкмөт айрым учурларда 2%ке чейин акча алган убактары бар. А эгерде алтының турса, гарантияң болсо, любой банк, например, 0,70, 0,75 менен кредит берет. Ошентип андан көрө өзүбүздүккө иштетпейли.